Кайырлуу күн достор, эч кандай коспасыз табигый курт. Мына сүзбени ауыз затка бастырып коюп, бул сарпылган чөптү туз сүзбени менен сарпылган аркылуу ыдыска салып, туз салып, аралаштырып курт жасайбыз. Сарпылган кезде эгер сизге курт унаса, тиркелеп лайк басып, коңгурошаны басып кетүүңүздү унутпаңыз. Курт сөзү кургак сүт деген сөздөн чыккан экен. Курттун сиз пайдасын билесизби? Билмесеңиз видеонун соңуна дейин карап чыгыңыз, сизге пайдалуу акпараттар болатынына сенемин. Курттун биринчи пайдасы ауыз куусун тазартат экен. Күнделиктүү 5-6 курт жеп жүрөбүз. Ал экинчи пайдасы күнделиктүү курт жеп жүргөн адамдын тиштери катайып, аш кордуулугу жаксарат экен. Кыйынчылыктар туурдамайды. Үчүнчү пайдасы ангина болгон жагдайда 5-6 курт жесеңиз, курт жөө барысында ауыз куусунда силтей бөлүнүп, бактериялар жуылат экен. Төртүнчү пайдасы тишиңиз агарып, түйрөгүңүз сыр бермейди. Бешинчи пайда агзаңызда кальций көбөйүп, сүйөгүңүздүн сынгычтыгы төмөндөйдү. Алтынчы пайдасы агзаңызды тазартады. Курттун курамында туз болгондуктан суу көп ичесиз, туз көп ичкенден кийин агзаңызды тазартып, шаршооңузду тазартып чыгады. Ал жетинчи пайдасы адам канынын коюу болуу, кандагы май мөлчөрүнүн көбөйүп кеткен жагдайда күнделиктүү 2-3 дана курт жөө аркылуу кандагы сұйылтып майды ыдыратууга болот экен. Салмак тастоого да болот деген сөз, мүмкүндүгү өтө көп. Менин берген акпаратым сиздерге пайдалуу болду деп ойлоймун. Улуттук таамыбызды улуктап, күнделиктүү курт жеп жүрүңүздөр. Лайк басып тиркелип кетиңиз. Сиз үчүн 5 секунд вакыт, биздин 5 сааттык жумушубуз.